азыр көчөдө келатсам гаи турат мынтип таягы мынтип. Укугу бар ал. Нарушение кылсаң токтотот. Штрафын салабы. Мына токтотот. Ишарат менен. Анысы кандай дагы анын укук берилгендиктен токтотуп, жөнгө салып тартипке. Анысы кандай мына Арстан Лайга дагы ошондой энергия бергилгендиктен ишарат менен эле дүйнөнү башкарып коет, токтотуп коет. Посол. Сиздер мына кыргыз ааламдан келген өкүл деп атат. Ааламданчы. Далилдери аалам менен байланышканы. Байланышканы биринчиден. Мына байланыш менен жазылып атат да бул. Аалам менен байланышканы кандай бул кыргыздын? Кыргыз ак, көңүлү таза, ааламдан буйрулгандыктан аалам ишеним берип атат. Жазган адам ыйык, аткарган адам ыйык, ошону Кудай колдогон, ошону Алла колдоону. Ал сыйынган адамды колдогон жок. Суранган адамды колдобойт, аткарган адамды. Анысы кандай ошо аалам менен байланышкан эле, ошо кыргыздан канча адам чыкса дагы. Ошол кыргыздын ааламга жакын экенин, аалам ишенерин бир белгиси. Мына пайгамбар Мухаммадка деле айталы. Ааламдан байланыш берген үчүн анан эл сыйлады да. Ааламдан байланыш берген үчүн анын бир керемет иштеди да. Анысы кандай да ошо Арстан Алайга мына. Не деген гана байланыш бербейт. Башым айланып кетет жаза берип. Кой, ушул гана жетиштүү деп ошонун тегерегинде сүйлөйм. Ошо Ибраим кызы Зульфияга, Ажыбай уулу Эргешбай атага, Адеми деген бир кенедей кызга, Бакыт Тубашев деген агайга, Ак Жолтой Теңирпири деген бир жигитке, Атомгүлгө атын атасы отурса көп. Мына Бүймәрем апага ааламдан байланыш бергени. Урматтуу журтум, биз кыргыз ааламдан келген өкүлсүңөр деп атат. Далилдерибиз аалам менен байланышкандарыбыз, ааламдык дастандарыбыз, ааламдык маданиятыбыз. Мына шаманчылык, теңирчилик эмне экен? Ааламдык маданият экен. Мына бул жерде жазылым эле. Мына бул эмне экен өзү? Шаманчылык, теңирчилик. Бул ааламдык маданият экен. Караңыз мына. Кудайдын ордун аткарып коюу, ишарат кылып коюу. Мына умайенем колу деп эмдеп коюу бул ааламдык маданият. Ал жердик, адамдык, же бир медицина эмес да. Мына карасаңыз, Кудайдын ордун аткарып коюп атат, аалам ролун аткарып коюп атат. Ааламдык маданиятыбыз, аалам менен байланышканыбыз, ааламдык дастандарыбыз, аттарыбыз, улуулугубуз деген көп далилдерибиз. Бир муундан сүйлөгөнүбүз, табиатка маани бергенибиз, түш аянга караганыбыз, улууну урматтаганыбыз, кичүүнү ызаттаганыбыз, көрүнө жашоого кызмат кылганыбыз. Ошентип ааламдан келген өкүлдү посол деп коебу. А посолго мына азыр посольствого барсаң кандайдыр бир укугу бар. Жолдомо бергенге, уруксаат бергенге, ошол мамлекеттин талабын талашканга, ошонун атынан келгенге, анысы кандай да кыргыз ааламдан келген өкүл болгондуктан кийин ааламдын талабын талашышыбыз керек. Жоопкербиз, посол катары. Полномочиябыз, полный полномочия берилген. Атынан сүйлөгөнгө, иш аткарганга, талабын талашканга. А мамлекет башчы жетишпегендей, асмандагы аалам күчү да жетишпейт. Ошондуктан мына ата жолунда ошо Акбуудагы посол кызматын аткарып атат. Мен да кызматымды аткарып атам. Төрөлгөндө эле Теңир ата болуп төрөлбөйт экен. Төрөлгөндө эле пайгамбар болуп төрөлбөптүр, 40 жашка чейин урунуптур, бериниптир. Дипломат болуптур, ойду тоону көрүптүр, сооданы көрүптүр. А ошондой энергия касиет кийип алса, качып кутуласыңбы? Качып да кутула албайсың. Жатып кутуласыңбы? Жок. Мына урматтуу журтум, келиңиздер, биз ааламдан келген өкүл экенбиз. Далилдерибиз, байланышканыбыз, дастандарыбыз, аттарыбыз, маданиятыбыз полномочия берилиптир кыргызга. Ошон үчүн жана теңирчилик, шаманчылык деген ааламдык маданиятыбызды менен куткаралы. Кудай полномочия берди го. Кел, соттойлу.
Мына Арыстан Алай, сен оқсың дейді да, оқ деген ось. Осқа қарап секунд, саат, минут айланып атпай, аңсығандай Құдай да оқ, ось. Аға қарап табиғат аның қалосы менен. Анын қалосы менен адамзат, анын қалосы менен алам жана башка айланып атат. Оқсың дейді. Мына мен оқтық қызматымды атқарып атам. Отсың дейді, теңірден оту. Мына күндүн энергиясы, от деселе мусулмандар качат да, бул шайтан депчи. Оттон ысык чыкпаса, сен кайдан жылыйт элең? Оттон ысык чыкпаса, күн тийбесе, кайдан жер көктөйт эле? Ошон үчүн көкүрөгүң кыш болуп алган болуп атпайбы? Көкүрөк зима болуп алган. Эми ошо кети ордуна улуу от пайда болуш керек, мээрим пайда болуш керек деп. Мына урматтуу улуу журтум, келиңиздер ошо миссиябызды аткаралы. Ошентип туруп анан Кыргызга илим ишеним берилгенден кийин бүгүнкү күндө алтын доорду курууга, жаңы доорду курууга Арыстан Алай жоопкер деген ошол. Анан эми ааламдан ушул мыйзам түшкөнү чын. Адам кантип жашаш керек? Кантип акка айланат? Кантип пендечиликтен чыгыш керек? Ошол мыйзамдын бир эле мыйзам жаралат экен дагы, калган мыйзам күн өткөн сайын өчөт экен. Ошо байдын мыйзамы, байдын тилеги, бийликтин каралыгы, өсүмчүлдүгү, жана дүйнөдөгү масон, эски дин, медицина, майда чүйдө билим, көрүнгөн психологияны бир балан жаса берген. Ошентип туруп башаламандык жоюлат. Күн өткөн сайын. Арыстан Алайдын мыйзамы күчүнө кирген сайын башаламандык жоюлат. Болбосо башаламандык болуп кетпир да. Улуулукка өтүп гана бир үй бүлө курулат. Улуулукка өтүп мамлекет курулат. Айыл биригет улуулукка өтүп. Ама утурумдук менен, өз кызыкчылык менен, пендечилик менен бир үй бүлө эн ата бирикпейт. Ошон үчүн жана ажырашуу болуп атканы, тирүүлөй балдардын жетим калып атканы, мунун баары бекеринен эмес. Келиңиздер, бүгүнкү күндө эмне кылыш керек дегенде, бүгүнкү күндөгү кризистен чыгаралы.